Саламатсызбы, жамааттык медианын студиясында бүгүн биз ишкер аялды колдоо деген темасында сөз кылабыз. Бүгүн студияда алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов жана биздин коногубуз She Start Жолу сайын баштайт деген уюмдун координатору Махабат Жакеева. Махабат айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Ушул менен 8 март аялдардын нидералык күнүнүн алкагында ошого карата өткөрүлүп жаткан ошол аялдарды, айрыкча ишин баштаган аялдарды колдогон ишкер аялды колдоо деген атайын өнөктүк башталыптыр. Бул бир эле Бишкек менен ош эмес, жерлерде да өтүп атыптыр. Ушул долбоор тууралуу, өнөктүк тууралуу биринчи сөздү баштасак, ошол эмне долбоор, эмне өнөктүк, ишкер аялды колдоо деген кайсыл жерлерде өтүп атат, канча күн жүрөт? Рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен кечээки 8 март эл аралык аялдардын күнү менен жалпы аял затын куттуктап кетейин. Баардыгыңыздарга ден соолук жана баягы көп ийгиликтерди каалайм. Иштеринде үй бүлөлүк бакыт. Эми жалпы бул долбоор жөнүндө сөз кылсак, бул долбоорубуз негизи ошол сиз айтып кеткен She Starts же болбосо айым баштайт уюмунун аткаруусунун негизинде жүрүп аткан башталган иш-чара. Бул долбоордо 10 женщины уюмунун колдоосу менен да жүрүп жатат. Негизги максаты долбоордун ошол аял ишкердүүлүгүн колдоо. Ошол аял ишин жасап жаткан аялдардын экономикалык жактан жана социалдык жактан десек болот, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча баштаган иш-чарабыз. Негизги бул иш-чара долбоорубуздун алкагында ошо бир жума Бишкек шаарында 2 точкада, бул Дордой плаза, жаңы Дордой плазада жана Аймол деген соода түйүнүндө дагы бир точка, жана Ош шаарында бир точка, гипермаркет Фрунзе деген ошонун ичинде бир точкада бир жумага 13-үнө чейин, 6-сынан башталып 13-үнө чейин ошол мындай сатуу иштерин уюштурдук. Бул иштердин максаты дагы ошол Кыргызстанда жашап продукция өндүрүп жаткан аял ишкерлердин продукция жөнүндө, ошол аял ишкерлер жөнүндө маалымат таратуу, аларды жөн эле сатып гана койбостон ошолордун иши жөнүндө эмне продукция өндүрөт, кандай сапатта жана башка мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Анан негизги азыр эми баягы көйгөй кырдаалга байланыштуу, ковид деп коебуз, көзүбүз билгендей көп бизнестер мындай токтоп калды. Айрыкча аялдар тартылган бизнестер. Аялдар көбүнчө кандай бизнеске тартылат? Өзүңүздөр билесиздер, бул тейлөө чөйрөсүндө, тейлөөнүн ичинде жана кызмат көрсөтүү, кийим тигүү, чач кесүү, тамак аш жасоо деген сыяктуу көп мындай негизги басымдуу бөлүктөр аялдар тартылган чөйрөлөр мындай токтоп калды десек болот. Анан ушул шартта ошол аял ишкерлердин ишин токтобостон кантип алып кетиш керек? Кантип ошол өзлөрү көрсөткөн кызматын, өндүргөн товарын, өндүрүмүн онлайн деп коебуз го, онлайн түрүндө кантип ошо кардарына жеткирсе деген максатта ушул иш-чараны баштап жатабыз. Бул бир экинчи шкар же буга параллель? Ушул долбоорубуздун бир максаты да ушул. Андан сырткары дагы мындай параллелде башка окутууларды да жүргүзүп жүрөбүз да. Онлайн соода жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Азыр ушул ишкер аялды колдоо деген атайын ушул өнөктүк тууралуу тактап кетсем, көбүнчө аялдар эмнеси менен келип атат? Анан канча аял бул сиздердин коом дейбизби же бирикме дейбизби ушул алкакка, ушул өнөктүккө кошулду? Ишкер алардын саны өстү, мисалы буга чейин да болгон да. Негизги бул жалпы Кыргызстан боюнча абдан көп өндүрүүчүлөр, бирок баягы тилекке каршы бул ушул бир жумалык иш-чарабыздын ичинде 26 гана аял ишкерди камтай алдык долбоордун алкагында. Бирок өндүрүүчүлөрдүн саны абдан көп. Көбүнчө бул иш-чарага тамак аш өндүрүмү деп коебуз. Анын ичинен курут, ар кандай кошулмалар кошулган. Мисалы үчүн облепиха, ошол эле чычырганак кошулган, карагат кошулган, укроп кошулган деген сыяктуу ар түрдүү даам менен даярдалган, кургатылган курут, как деп коебуз, ар кандай варенье, кыямдардын түрлөрү, бал
продукциялары балдын ичинде дагы ошондо ар кандай кошулмалары бар продукциялар. Андан сырткары негизги бөлүгү ошол кол өнөрчүлүк продукциялары. Себеби өзүбүз билебиз, бул аялдардын көп жасаган продукциясы, өндүрүмү ошол кол өнөрчүлүк продукция. Анын ичинде жанагыдай ар түрдүү шырдактар, аксессуарлар десек болот, кийим кечек десек болот, ар түрлүү өндүрүмдөр бар да. Анан буга чейин албетте биз ошо жанагы Айым баштайт уюму ар кандай окууларды, долбоорлорду жасап жүрөбүз. Башында азыраак болчу, негизи бул өзү уюм абдан жаш уюм, 2019-жылы гана түзүлгөн. Бирок ошол жаш болгондугуна карабастан бүгүнкү күнгө абдан көп долбоорлорду жасап кетти, жасап жатат дагы бүгүнкү күндө деле. Анан башындагыга салыштырмалуу азыр уже 2000ге чукулдап калды. Ошол биздин долбоорлордун алкагында окуудан өтүп жаткан, ошол ишкерлүүлүктү баштайм деген аялдар, баштап бирок жанагыдай көйгөйлөргө байланыштуу иши токтоп калгандар, же болбосо баягы переориентация деп коебуз го, ишинин багытын мындай кандайдыр бир өзгөртсөм деген ишкер аялдар окуулардан өтүп ушу биздин долбоорлорго катышып атат да. Анан бул бир жумалык иш чарабызга дагы ошол аялдардын ичинен негизги талабыбыз ошол айыл жеркесинде жашаган өндүрүүчү деп алганбыз. Ошондуктан бул жерде азыр 26 гана өндүрүүчүнү камтай алдык да. Эми долбоор тууралуу сүйлөшсөк, бул долбоор ошо буга чейин деле бир топ окууларды өткөрүп келген экен. Биз маалым болуп жүрөбүз, мисалы маалымат каражаттарын аша берет. Учурда жүрүп жаткан долбоор тууралуу сөз кылсак, кандай долбоорлор жүрүп атат, анан кандай багыттагы долбоорлор пландалууда? Негизги азыркы учурда жүрүп жаткан, бул бир аз мурун эле бүттү десек болобу, мындай толук да бүтө элек, Айым Creates деген атта. Бул Айым мындай баштайт, Айым ойлоп табат деген баягы өзүнүн мааниси абдан кенен да. Айым Creates деген долбоору жүрүп жатат. Уже мындай буюрса жыйынтыктайлы деп келе атабыз. Бул долбоордун ичинде дагы ошол бүт ар бир региондордон келген өндүрүүчүлөрдү камтып, бизнес школа деп коебузбу, бизнес мектебинен өткөрүп жатабыз. Бул мектептин алкагында 35 аял ошол өзүнүн бизнесин кандай деңгээлге чыгарса болот, ошол эле жанагы онлайн түрүндө кантип жүргүзсө болот, эмнелер жанагы стратегиялык план деп коебуз, бизнестик план, бизнес модель деген ошонун ошо Кыргызстандагы эң мындай ийгиликтүү ишин жүргүзүп жаткан негизги практик деп коебуз го, практик бизнес чөйрөсүндөгү адамдардын тартуусу менен, ошолордун менторлугу менен, насаатчылыгы менен ошол аялдар ошол бизнес школадан өтүп, ошо ушул күндөрү буюрса жыйынтыктайбыз деп турабыз. Андан сырткары ошол именно онлайн кантип жүргүзүш керек деген дагы кыска мөөнөттөгү окуу долбоорун өткөрдүк. Ал дагы жыйынтыкталып жатат. Негизги дагы мындай пландарыбыз абдан зор. Ушул эле айрыкча ошол региондордо жашаган ишкерлерди көп тартуу. Негизги биздин байкашыбыз боюнча ушул көп учурда жанагы эл аралык донорлордун жардамы менен жүргүзүлгөн уюмдарда көп учурда баягы бутуна туруп калган десек болобу, кандайдыр бир деңгээлге жеткен уюмдар көбүнчө камтылат дагы. Бул жаңы баштап аткан, бир аз өтө көлөмү чоң эмес бизнес чөйрөсүндөгү аял ишкерлер көбүнчө четте калып калат да. Биздин ошол максатыбыз көбүнчө ошол жеке болобу, ошол чакан эми баштаган, баштап келип баягы кандай багытта кетерин билбей, билим жетишпегендиги, маалымат жетишпегендик жагынан токтоп калган, баягы чечимге келе албай жаткан аялдарды камтып, ошолордун ошо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтсек деген. Кеңейтүүбүздүн негизги максаттарыбыз ошол окуу аркылуу, билимди жеткирүү аркылуу, маалыматты жеткирүү аркылуу. Анан баягы тил барьер деп коебузбу, көп учурда өзүбүз билгендей орус тилинде, маалыматтар көбүнчө орус тилинде болот, анан баягы англис тилинде болуп калат дагы. Анан ошо региондордо жашаган аял ишкерлер, жаңы баштап аткан айрыкча аялдарга дагы ошол түшүнбөй, көп маалыматты баягы түшүнө албай, билим жетишпей, анан сыртта калып калат да, камтылбайчы. Анан биздин негизги максаттарыбыз да ошол аялдарды дагы камтып, аларды дагы мүмкүнчүлүгүн кеңейтсек деген максатыбыз да. Анда мисалы ошол жана буга чейин бир аз сөз кылып калбадыкпы, онлайн мүмкүнчүлүктөрдү чоңойтуу, күчтөндүрүү дегенчи. Мисалы ошол сыяктуу бул көндүмгө, бул билимге муктаж дагы кандай ишкер аялдар кандай нерселерге муктаж? Негизги максатыбыз айтып кете туралы деген, жеткирели деген оюбуз биздики бул биригүү керек. Себеби ар бир
аял гана эмес, негизи эле бизнес чөйрөсүндө жүрөм, бизнести жасайм деген адамдын колунан жалгыз кичине көп нерсе келбей калышы мүмкүн да, ошондуктан биз жалпы эле аялдарды, жалпы ушул бизнести өнүктүрөм деген адамдарды биригүүгө чакырат элек да. Азыр дагы ушул учурда дагы маалымат катары айтып кетсек болот, экономика министрлигинин жетектөөсү менен десек болот, алдында ошол атайын программа, аял ишкердүүлүгүн өнүктүрүү деген программа каралып жатат азыркы учурда. Анан ошол программанын ичинде ошол аялдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү көп маселелери каралган. Ошол эле учурда мисалы үчүн бир жеке ишкер катары ар бирибиздин көйгөйүбүз бар десек болот. Мен да өзүм баягы ошол аял ишкер катары көп көйгөйлөр менен дагы баягы кезигем десем болот да. Анан ошол көйгөйлөрдү чечүүдө бир адамдын үнү эч нерсе чече албайт деп ойлойбуз да. Мындай көрүп деле жүрөбүз бунун жыйынтыгын. Ошондуктан ушу ишкерлерди биригүүгө чакырат элек да. Баардыгыбыз биригип, ошо көйгөйлөрүбүздү талкууга салып, кандай чечсек болот деген жолдорун чогулап издесек, менимче мындай мүмкүнчүлүгүбүз да көбүрөөк болот. Анан үнүбүз да тезирээк жетет деп ойлойбуз. Биригүүгө муктаж, дагы эмнеге муктаж? Биригүүгө муктаж, анан билим, себеби жанагы эле айткандай тил, андан сырткары ошол мындай жаңы маалымат. Себеби азыр өзүңүз билесиз, абдан мындай маалымат тез өзгөрүп, анан мындай көлөмү да абдан көп. Анан баягы региондо жашаган көбүнчө өндүрүшчүлөр дагы бул ошол маалыматтын көптүгүнөн кайсы маалыматты алаарын билбей кичине кыйналып калып жатышат да. Анан ошол бизде жүргүзгөн иш чараларыбызда ошол баягы маалыматтарды кандай тандап десек болобу, чогултуп, системага келтирип, анан ошону жеткиргенге аракет кылып жатабыз да. Анан жөн эле окутуп гана койбостон, ошону практика жүзүндө, себеби жанагы айым creates деп атпайбызбы, мисалы үчүн ошол долбоорлордун ичинде алкагында бул окуган айымдар өзлөрүнүн бизнес пландарын даярдашат да, бизнес модельдерин түзүп, ошол өзүнүн бизнеси жөнүндө анан ошол моделин ошол менторго, инвесторго десекпи, биз ошондой кезигүүлөрдү да уюштурабыз да, мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп, мисалы үчүн ушул инвестор болобу же жанагы донорлор болот, проектте колдогон уюмдар болот, ошолор менен кезиктиребиз дагы. Анан мисалы деле айтып кетсек болот, жанагы Accelerate Prosperity деген уюмду да билесиздер, аларда ушундай каржылоо мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына 2-3 күн мурун эле ошол бир биздин окуучу, мындай кандай десек эми окуучубуз деп коебузбу, ошо долбоорубуздун катышуучусу дагы ошол уюмга мындай катышууга мүмкүнчүлүк алды да. Буюрса мына ушу жетишкендиктерибиздин бири десек болобу. Эми алар баягы ар кандай критерийдин талабы менен тандап алышат, бизнестин баягы стабилдүүлүгүнө карашып, актуалдуулугуна карашып десек болот. Анан өзлөрүнүн бир суммасы болот да, алар окуп даярдап баягы бизнести ошо бышырганга чейин жеткирип, балким кандайдыр бир акча жерде чоң суммада да берилет, $20,000 50,000ге чейин барат го дейм, менимче $50,000 чейин барат. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк, себеби көп учурда ошол бизнес деген, анан биздин да мындай оюбуз бар да, бизнес жасайт десе эле көп сумма акча керек деп ойлойбуз да. Анан ошол биз ушул ой жүгүртүгүнө дагы туура багытка жеткиргенге аракет кылабыз да, бурганга. Себеби бизнес кылуу үчүн чөнтөгүздөгү болгон 5,000 сом, балким 10,000 сом айрыкча ошо региондо жашаган аял ишкерлерге ушундай сунушта кеп кеңеш. Ошол чөнтөгүбүздө болгон акчабызды пайдаланып, мүмкүнчүлүктү, балким мисалы үчүн булочка жасай турган болсо деп коебузбу, 1 килограмм un алып туруп булочка жасап сатып, акчасына кайра 2 килограмм un алып, 3 килограмм un алып деген сыяктуу мындай көбөйтүп деген ой жүгүртүүнү өзгөрткүбүз келет да. Ошо суроо берейин деп атам. Ишкерликтин негизи бул каражат. Бизде көпчүлүк адамдарда, ишин баштайм деп аткан адамдарда негизи каражат жок. Анан алар кандай кыйынчылыктарга кабыл атат? Мисалы, бизде Кыргызстанда эң кымбат кредиттер деп айтылат, эксперттер. Анан дагы эмне, оюн сатабы жалгыз же болбосо дагы кандай миграциядан иштеп келгендер бар арасында. Ошол миграциядан иштеп келгенде абдан көйгөй болуп атпайбы? Көп учурда эми азыр айрыкча бул абдан акча топтоп келип, каяка жумшайм. Баласы менен эмелерден да арттырыш аябай кыйын да. Эми ошол негизи аял киши ушундай жан экен да, баардык жака тартып жеткиргенге аракет кылат, колуна тийген нерсени көбөйткөнгө аракет кылат десек болобу. Ошол сыяктуу эле эми сиз туура айтасыз, ошо жанагы көп эле барып акча каражатына такалат. Азыркы күндө өзүбүз билебиз, баары банктагы финансылык системада деле ушул кредит берүү маселеси да абдан мындай көйгөй, айрыкча аял айрыкча жаңы баштап келаткан ишкерлерге.
эми ал жагынан биз баягы мүмкүнчүлүгүңөр келсе кредит албаганга аракет кылгыла деп айтабыз. Бирок алуу эгер керек болсо анда абдан жакшы бизнес планды түзүш керек. Биздин өзүбүздүн уюмдун ичинде да ошол бизнес планды түзүү максаты мындай окутуу, грамота мындай кандай деп коебуз, жакшы түзүүгө да үйрөткөнгө эмебиз бар да, окуу деп коебузбу. Себеби ошол бизнес планды туура эмес түзүүнүн негизинде дагы акча каражатын ала албай калышы мүмкүн. Же болбосо алган акчаны туура эмес пайдалануунун негизинде кайра эле жанагы кредитти төлөй албай калып атат, дагы башка көйгөйлөргө туш келип атат. Мүмкүнчүлүктү уюн саткыла деп айтуу да туура эмес, конечно, бирок негизи максатыбыз ошол. Негизги биринчи билим алса деп ойлойбуз да. Негизги туура кантип башташ керек, кантип туура эсептеш керек дегенди билип, ошол эле биз акча каражатын туура эмес пайдаланганыбыздын негизинен келип чыгат да ошону. Анан ошол акча каражатын туура пайдаланганда ошол эле бизнести акча эмес, жеке өзүбүздүн акчабызды туура пайдаланганды үйрөткөндөн баштайбыз да. Себеби ошол эле 1000 сом тапсаң 1000 сомду кантип үй бүлөгө жеткириш керек, бала бакыранын керектөөсүнө жеткириш, муктаждыгын камсыздаш керек дегендей, керексиз буюмдан алууну токтотуш керек деп, ошолу баягы личный финанс деп коебуз го, өзүнүн жеке акчасын кантип туура пайдаланууну үйрөтүп баштайбыз да. Ошону үйрөнсө, андан кийин анан ошо бизнесиндеги акчасын туура бөлүштүргөндү үйрөнөт деп пландайбыз да. Ошону ойлоп, анан ошол багытта да билимдерди беребиз. Ошол жана долбоорлорубуздун алкагында сөзсүз бир күндүк окуулар дагы 2 сааттык окуулар да ошого багытталган. Мисалы көп аймактагы айрыкча кыз келиндер тартуураак да бир аз үй алышат, анан чыгып эле каяктан билим алышат? Алар кандай билимдер бар, мүмкүнчүлүктөр бар? Сиздердин уюмуңуздар же андан сырткары каяка кайрылыш керек биринчи кадам билим алууга? Биз билим алуу үчүн ар бир адам албетте өзү умтулуш керек. Себеби биз канча айтканыбыз менен ар бир үйгө кирип жете албайбыз да. Ошондуктан ар бир адам, эми азыр менимче бул көйгөй деле эмес болуш керек. Себеби өзүңүздөр билгендей, бул социалдык тармактарда отурабыз, баары бир отурабыз. Ошол учурда дагы ошол социалдык тармактарды, интернетти пайдалуу туура пайдалангыла деп да кеңеш бермекчибиз. Себеби сериал көргөндөн көрө ар кандай ушак сөздөрдү, саясатты, жана башка WhatsApp группада ушак сөздөрдү караганча, андан көрө ошону туура пайдаланып, туура керектүү маалыматты издөөнү үйрөнгүлө деп айтмакчымын. Ал эми оор деле эмес болуш керек маалымат табуу. Айрыкча биздин ушул Айым баштайт уюмунун өзүбүздүн социалдык баракчаларыбыз бар. Ал баракчаларда биздин иш-чаралар жөнүндө байма-бай күнүнкүсү мындай маалымат жиберип Айым баштайт деп турат же She Starts? She Starts деп турат англисче. She Starts, бирок Айым баштайт десе деле ал чыгыш керек да. She Starts деп турат. Facebook'та барбыз. Хэштегтерден деле табылып турат. YouTube, ошол эле мына азыркы могу кечээки баштаган иш-чарабыз деле "Покупай у женщины". Ошол жерден да барып сураса 1,5 айтса керек. Ал жерде айтат, сөзсүз түрдө айтат. Эми азыр ошо социалдык баракчалардан деле барып сурагыла. Айтсаңыз, тапсаңыздар болот. Ошол жакта бизде эми ар кандай окуулар болуп турат. Махата, мен дагы бир стереотиптүү же болсо стереотиптүү дейбизби, иш кылып аялдардын жолун тоскон дагы бир нерселер бар. Мисалы ошол кулинария, тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк, дагы эмне ошолордон сырткары, мисалы иш баштайм дегендерге, мисалы ошону билмек белең, сен колуңдан келмек беле, мисалы могул акчаңызды ушуга салалык, мен окуп келдим десе, койчу ошол сен аялдын иши беле дегендейчи. Ушундай жолтоолор бар да. Ушул жаатында да иштейби уюм? Албетте, сиз айткан сөз абдан туура. Программист деген кыздар бар, мисалы. Абдан туура. Бул үчүн ошо биздин баягы максатыбыз, келечекте пландарыбыз дагы бар. Ошол көрө тигүүчү эле бол, тиги мына Анипаны карасаң тигип атат. Ал кыз болсо мен компьютерщик болом десечи, ал эркектин иши, же болсо куруучу болом деген. Ошол азыркы күндө менимче айрыкча жаштарыбызда дагы мындай көз караштар өзгөрбөдү, Анан биз деген ошол максатыбыздагы да буюрса ошол аялдарды гана окута бербестен, балким ошол эркек балдарды дагы планыбыз бар, буюрса жаштарды дагы камтып, жаштардын ата-энелерине дагы бир кандайдыр бир чогуу чаран иштерди жасасак деп ойлойбуз да. Себеби сиз айткандай жаш баланын, жаш кыздын ою башка, көз карашы, бирок ошо ата-энесинин стереотиптик көз карашынын таасир эте турган адамдарынын
адамдардын айынан дейбизби балким, ошондой бир максатына жетпей калышы мүмкүн. Биздин максатыбыз ошол, жеке гана аялдарды гана иштей бербестен, себеби аял эне биздин долбоорлорду камтыган аялдардын көбү эне, апа, кызы, жолдошу, жубайы десек болобу. Ошолор аял үйдүн ичинде болгондон кийин үй бүлөлүк тарбиянын мындай 80% деп коебуз, балким андан көппү, үй бүлөдөгү болгон мүчөлөрдүн, ошол эле жолдошунун, ошол эле балдарынын тарбиясы, ой жүгүртүү деңгээли энеден көз каранды. Эне канча билимдүү болсо, баласы дагы ошондой билимдүү болот. Ошондуктан биз аялдарды алып атканыбыз дагы ошол да. Биз баягы эркектерди окутпайбыз дебейбиз. Бул баягы негизги максатыбыз да ошол. Аял абдан таасирдүү келет баардык жагында, үй бүлөдө. Бала кенедей төрөлгөндөн баштап садикке барса, бала бакчага барса да аял киши тарбиялайт, мектепке барса да аял киши тарбиялайт, жогорку окуу жайында окуса да көбүнчө аял киши тарбиялайт, коллективдерге барса дагы эми баягы кандай багытта иш чара жасаса ошого дагы аял киши. Ошон үчүн баягы көп адамдын өмүрүндө көп учурунда аял киши болот экен да бизде. Ошондуктан канчалык аялдар ошол билимдүү, ой жүгүртүүсү мындай туура багытта болсо, эми туура багытта деп айтууда балким кичине туура эместир, бирок ошо маалыматты туура алса, ошол адамдын өнүгүүсүнө жакшы эме болот да, мүмкүнчүлүк болот. Анан сиз айткандай эле ошол максатыбыз аялдарды гана окута бербестен, ошол жаш балдарды, алардын кандайдыр бир эми долбоор ойлорубуз бар, буюрса чогуу ошо үй бүлөсү менен, мисалы үчүн ошол эле биз окуткан аялды балким жолдошу менен кошо чакырып, себеби ошол эле жолдошу сен сиз айткандай колуңардан эмне келмегиле деп айтпасын үчүн ошол маалыматты туура жеткирсек деген максатыбыз. Анан эми бул долбоорлордун алкагында да кезигип жүрөбүз. Сиз айткан мисал келтирип кетсем, мисалы үчүн өткөндө мен Аксыда бир ошо окууга барып, баягы тренер катары катыштым эле. Ошол жакта да ошол биз бизнес планды жазууну өтүп окутуп үйрөтүп, сиз айткан көйгөйдү ошол жакта абдан эле көрдүм да. Мисалы үчүн сенин колуңан эмне келмегиле. Бирок бизде ошол мисал катары ошол жерде биз келин болду, кыз келин, анын долбоору мындай жанагы эле өзүбүз билген бетонный столбики деп коебузбу, столбага орнотот го. Мурун мисалы үчүн жыгач устундан койчу, азыр устун чирип, жыгылып дегендей өзүнүн баягы азыр железо бетон чыгарган, блок чыгарган деп бизнес модель жазды да. Ошол. Анан мына мисал ушул. Эмне үчүн железо бетон кыз кишинин колунан келбейт, аял кишинин? Аял кишинин колунан келбейт деп айтуу деле менимче туура эмес го. Себеби аял киши барып өзү жасабайт да, өзү көтөрбөйт да. То есть муну уюштуруш керек. Уюштуруп, анан ошону уюштуруунун негизинде ал гана аял гана эмес, эркек кишилерди жумушка тартуу, аларга да мүмкүнчүлүгүн берип атпайбы. Ошондуктан бул стереотип албетте, бирок менимче буларды дагы баягы маалыматты туура берген негиздигинде жеңсе болот деп ойлойм да. Коррупция да аз болсо керек, жолдорду аялдар курганда чак. Негизи балким, себеби аял киши баягы өзүмө эле жакшы болсун дебейт да, ал баягы жанындагы үй бүлөмө жакшы болсун, балама жакшы болсун, жолдошума, тууганыма жакшы болсун. Негизи аял киши өзү ушундай жан турбайбы, баардыгы жөнүндө ойлойт экен. Ошондуктан менимче баягы гендердик баягы теңдүүлүк деп коебузбу, ошол жагын деле караганыбыз туура болот деп ойлойм да. Гендердик билим сөзсүз болуш керек. Ошону аялларды гана окута бербестен, ошол албетте баягы эркектерибизди дагы окутсак жакшы болот деп ойлойм да. Себеби алардын ошол маселеге болгон көз карашын эми 360 градуска оңдой албасак дагы, балким 90 градуска, 45 градуска оңдосок деле, баягы мындай үрөөн сээп койсок, балким өзүлөрү ошону көрүп, балким дагы ой жүгүртүүлөр өзгөрөбү. Бирок албетте баягы такыр эле колдобойт деп айтпайбыз. Ошол эле биздин долбоордун катышуучуларында дагы жолдошу менен кошо жасап аткан бизнестери бар. Албетте алардын айтымына караганда ошол башында мен өзүм деле өткөм десем болот, алдан башында баягы иштеп баштасаң эле сиз айткандай, ой сенин колуңан эмне келмегиле, сен эмнени жасай алмак элең, балдарды багып эле үйдө отура берчи деген маселелер көп эле болгон. Жөн эле койчу, ой мен таап атпаймынбы, багып атпаймынбы деген. Менимче бул жерде таап багуу гана меселе эмес да, аял катары креативдүү ойлонгон аялдар бар десек болобу. Ошол өзү канчалык аял иштеп, мындай иштеп гана эмес, өзүнүн оюндагы болгон нерсесин баягы самореализация деп коебузбу, ишке ашырса дагы адам бактылуу болот. Аял киши бактылуу болсо, анын үй бүлөсү да бактылуу. Үй бүлөсүндө тынчтык болот, балдары, ызы чуусу жок болот, себеби аял киши өзүнүн иштеген ишине ыраазы болгондон кийин ал бактылуу болот. Жакшы тамак жасап берет десек болобу, балдарын жакшы тарбиялайт, жолдошу менен урушпайт деген сыяктуу көп маселелер. Ошон үчүн менин айтарым,
ошол жолдоштору эркек кишилерибиз баягы ушинтип стереотиптерден кичине мындай бурулсак десем да, бир эле сызык менен жүрө бербестен ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, кыз балдарын жолдошу болобу, келинчеги болобу, кызы болобу, сиз айткан ошол эле азыркы күндө жанагы гибкие навыки деп атабыз азыр, soft skills деп абдан ошол эле биз билген баягы эле көп адистиктер келечекте жок болуп кетүү коркунучу да туруп атат. Ошондуктан ошол жагын эске алып, мындай эгер кыз баласы ошол айтишник болом десе, мисалы үчүн, себеби келечекте мындай темп менен кете берип биздин көп адистиктер жок болуп, ошол эле адистиктер адам аткарган жумуш. Ооба, жок ошол эле адистиктерде кандайдыр бир IT билим талап кылынып калат да, кошумча. Сөзсүз түрдө, Мисалы, сөзсүз. врач бирок сайттарды түшүнгөн, же компьютер түшүнгөн. Ошону билиш керек, ошону туура түшүнүп, менимче жолтоо болбой, наоборот, мындай шарт түзгөнгө аракет кылса дейм да, ошондо биздин баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейет. Анда Махабат айым, азыр аягында дагы кайрадан биринчи багытыбыз иш-чарага кайрып келсек, ишкер аялды колдоо деген өнөктү урматтуу көрөрмандар, Кыргызстанда азыр жүрүп жатат. Бул өнөктүктүн алкагында ошол Фрунзе, Ошто Фрунзе гипермаркетинде, ошондой эле Бишкекте Дордой Плаза менен Аймол соода борборлорунда ошол ишкер аялдар өзүнүн ишин баштап бир нерсе продукция чыгаргандар ошол жерде сатып атышат. Келип таанышып, кандайдыр бир дагы маалыматты алып кетсеңиздер болот, жөн эле сатып кетпей эле. Анан сиздерди ошол Инстаграмда She Start деп тапса болот экен. Демек, анан алдыда дагы долбоорлор бар, сөзсүз сиздер менен байланышып, жаңы долбоор тууралуу маалымат ала алышат. Ооба, бизде дайым маалымат болуп турат ал жерде. Эң ошол 8 март деп аялдардын күнүнө катары, белек катары, мисалы чоң мындай адамдар айтып келет да, ошол аялдарга эң чоң белек бул экономикалык эркиндик берүү белеги, бул эң чоң белек депчи. Бир эле күндө бир гүлдү бербей, ушундай экономикалык эркиндик берсе, аялдарда сөз түрдө бирөөнүн колун карабай, үй бүлөдө да күйөөсүнүн колун карабай, үй бүлөнү алдыга жылдырууга жана өзүнүн жашоосун жакшыртууга өзү аракет кылса дагы, бул чоң бир пайдалуу жана өлкөнүн өнүгүшүнө эң чоң салым кошот деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат. Махабат Жакеева биздин студияда конокто болду. She Start жолсо айым баштайт деген уюмунун координатору, жана өзү дагы ошол уюмга келип, ошол ишкер катары кошулгансыз, кол өнөрчүлүк менен алектенесиз. Эгер дагы көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө Махабат Жакееванын жеке социал тармактагы баракчаларына жазыңыз, же болбосо She Start айым баштайт деген баракчаларга жазыңыз, жеке кат, толугураак маалымат аласыздар. Сизге чоң рахмат дагы бир жолу байрамыңыз менен. Ийгилик каалайм ишиңизге. Рахмат, чоң. Сиздерге да ийгилик. Рахмат.